Ассаламу алейкум достор. Бүгін 5 март Ақалпақ күніңіздер менен, барыңыздар майрамыңыз менен. Достор, бүгін біз өткенде айтып өткендей Globe компаниясындабыз. Бұл жақта роднойда ушул жаққа бір ишке орношсом деп, азыр трака окуйм деп келген. Ушундан ары ушул жақта иштейин деген ойда. Анда эмесе сөз бүгін ал жөнүндө эмес, бүгүн сөз эгер сиз трак алуу жөнүндө же болбосо Globe компаниясы менен иштешүү жөнүндө ошондо маселелерди биз бул жакта компаниянын өнөктөшү Бактияр мырза берсек. Бактияр мырза, салам алейкум, кош келиңиздер. Кош келдик. Алгачкы суроо, ошол трак алам дегендер адамдар кандай жол менен трак алып бере аласыздар? Ошол жөнүндө бир эки маселе жаралып калды, ошол жөнүндө тагыраак айта кетсеңиз. Трак алыштын жолдору көп. Биринчиден өзүбүздөн дагы биринчи алган трактарыбызды уже owner operator деп коебуз. Ошол менчик тракын алып биздин компанияда иштейм деген өзүбүздүн эле водительдерге берип баштадык. Эми сырттан дагы келип силер менен иштешебиз деген адамдар болсо, аларга дагы көрсөтөбүз. Тракыбыз жакса, аны кичине эле down payment сүйлөшүп 10%, 15% down payment'ин алып туруп эле тракыбыздын ключун берип, проценти жок эле ошол тракты кайра берип коебуз. Айма-айга бөлүп беребиз. Өзү айткандай 1 жылга бөлүп берсе 1 жылга бөлүп беребиз. 2 жылга бөлүп бер десе 2 жылга бөлүп беребиз. Мисалы үчүн $50,000 тракыбыз сатып аткан болсок, $10,000 бизге берген болсо, $40,000 процент албай эле бөлүп беребиз. Ошону 1 жылга десе 1 жылга, 2 жыл десе 2 жылга бөлүп беребиз. Бизге не кандай силерге пайдасы бар десе, бизге ошол бизде иштегени пайда болот. Биз баягы проценттен банк эмеспиз да, биз банк окшоп акча кылмай жок буякта. Биз ошон үчүн проценти жок эле берип коебуз. Абдан сонун экен. Бул азыркы трак индустрияга кирем деген адамдар үчүн абдан сонун мотивация болот деп ойлойм. Анткени көптөгөн суроолор келди, кандай условияларын кылып бере алат экен. Биз бул жактан подписчиктерден көп суроолор келди чындыгындачы. Кантип же болсо биз азыр жаңы келген адамдарбыз, документтерибиз колубузда бар, бирок дейт окуганга акчабыз жок болуп атат. Ошол жөнүндө да кандай бир нерселерди айтат экен, ошондой спонсируйт эте алабы экен деген суроолор болду. Ошол жөнүндө так айта кетсеңиз. Эми окууга барам дегендер боюнча азыр аны дагы ойлоштуруп атабыз. Ал жактан дагы мына тааныштарыбыз чыгып атат. Өзүбүздүн бир баягы досторубуздун достору келип калыптыр. Ошондойлорго жардам берип келип атабыз. Окуусуна акчасын төлөп, алар келип кийин иштейм дегендерге мүмкүнчүлүк түзүп атабыз. Анын үстүнөн дагы иштеп атабыз. Эми ал нерсени жалган сүйлөш керек. Эми жаңы эле нерсе. Ал нерсе кийин баягы кичине көбүрөөк энергия ала турган нерсе экен да. Баягы адам барып, окуп келип, ошол маселелер. Но аны дагы чечип атабыз. Аны дагы чечсек болот. Но баягы трак боюнча уже даяр болуп келип алам дегендердин жолуну ар түрдүү кылып чечип коебуз. Ал проблема эмес. Ал проблема болбойт. Абдан алар менен сүйлөшүп, бизде мындай баягындай американский система деп коюп бир баягындай шаблон менен жүрбөйбүз да. Мисалы, ар бир драйвер келсе, анын ситуациясы ар түрдүү болот. Бирөөсү 10 000 төлөп коюшу мүмкүн. Бирөөсү вообще 80% акчасы бар, бирөөсүнүн 5% акчасы бар. Алар менен сүйлөшүп, договорду кылып туруп, ишти кыла беребиз. Ишти кылып кете беребиз. Абдан сонун экен. Рахмат, бир-эки суроолор барбы? Урматтуу инемде, бул жак инем ушул жаңы трака ишке кирейин, окуп, иштейин деген ниетте келген. Анан ошол жөнүндө да инемде суроолор болсо, инем да бере кетсин. Бизде баары эле түшүнүктүү болду. Суроолор баары жакшы. Все, абдан жакшы. Дагы өзүңүздүн айта кетүүчү трак боюнча бир-эки кандай ойлор бар? Ойлорго келсек, эми биз баардыгыбыз эле өзүбүздүн менчик трак менен жүргөнүбүз жакшы. Маркеттин жакшысында дагы, жаманында дагы менчик трак айдаган водитель көбүрөөк акча табат. Эң туура. Только бир убакытта акча таппай калып атат. Элдер баягы эле болбогон күндөрдөгү акчаларды элестетип жүрсө, анда акча таппайт. Реалистик болуш керек водительдерибиз. Реалистик болуп, өзүнүн менчик трагын айдап, акча кылса болот. Азыр деле водительден көбүрөөк акча таап атышат owner operator. Абдан сонун. Урматтуу достор, өзүңүздөр берген суроолорго мен ойлойм, чындыгында жоопту алдык окшойт.
Анда эмесе бүгүн Globes компаниясына болгон ушундай чакан маегибизди сиздер менен аяктайлы. Тынч болуңуздар. Бир эки ооз каалоо айтып коюңуз водительдерге. Каалообуз мына уже күндөр ысып, күндөр узайып калды. Кыш убактында кичине кыйынчылыктар болуп, карлар менен азыр эми жолдо аман эсен болгула. Жолдоруңар шыдыр болсун. Баардыгыңар ден соолукта болгула. Бизден трак сервис болсо келгиле, жардамыбызды беребиз. Биз менен иштешели десеңер дагы жардамыбызды беребиз. Кудай буйрса жакшы күндөрдө көрүшөлү баарыңыздар менен. Рахмат. Жакшы сөздөр болду. Бар болуңуздар достор, жакшы күндөрдө көрүшөлү.